Мына бүгін басмақадада тұрабыз. Hazreti Muftiydин алдына қойған 40 қадам планы бар. Мына ошо пландын ичинде биздин элибиздин диний маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча, андан кийин имамдарыбыздын диний маалыматын, билими жогорулатуу боюнча, атайын китеп басуу боюнча тапшырма болгон. Биз мына басмага келип, азыр бир топ китеп басылып атат. Бул биринчи китебибиз, биздин бул Рамадан Бодинин Салафия аттуу китеби которулуп атат. Кудай буйрса бул болсо дагы биздин ислам тарыхындагы бул терминдин кандай орду бар, аны кандай иштетишибиз керек, азыр кошода кандай колдонушубуз керек, мына ошол жаатында багыт алган. Андан кийин биз Орто Азияда негизи Кыргызстанда Ханафи мазхабындабыз. Ошондо баягы имам Рамадан Бодинда мазхабсыздык эмнеге алып барат, андан кандай коркунучу бар, мазхаб кармаган болсо анын кандай пайдалары болот, мына ошол жөнүндөгү басмасы жарык көрүп атат. Андан кийин биздин өзүнүн Ханафи мазхабында фык ибадаттар бөлүмү, намаз, орозо, зекет, ажылык тууралуу биздин фык ибадаттар бөлүмү китеби жарык көрүп атат. Бул болсо да биздин Ханафи мазхабындагы ишеничтүү китептердин негизинде которулуп басылып чыгып атат. Андан кийин дагы бир биздин жакшы жарык көргөн китептерибиздин бири бул фык илиминин эволюциясы аттуу китеп жарык көрүп атат. Бул китепте деги эле шарият деген эмне, фык илими кандай илим, мазхаб кармануу, биздин Ханафи мазхабынын өнүгүү этаптары, ошол эле учурда азыр учурда ар кандай фатвалар болуп атат. Ошол фатва берүүнүн негизги шарттары, эрежелери, жол жоболору кандай болот, ошол баардык өзүнүн Ханафи мазхабынын негизинде жазылып бүттү. Кудай буйрса мына басмада да басылып бүтүп калыптыр. Кудай буйрса жакын арада жарык көрөт деген үмүттөбүз. Азиретти Муфти Абдулазиз Карынын тапшырмасы коюлган диний китептерди жайылтуу, элдин калың катмарын диний маалымат менен камсыздоо. Ошол максатта биз эң алгач ар бир мечитке тапшырма берилди, мечиттерде китеп бурчу уюштурулсун деген. Бүгүнкү күндө ар бир мечитте китеп бурчу уюштурулуп даяр турат. Эми экинчи биздин кадамыбыз ошол китеп бурчтарынын өзүбүздүн мындайча айтканда текшерилген, уруксаты бар китептер менен толтуруу иштери башталды. Мына бүгүнкү күндө 4 китепти басып алдында турабыз. Азыр процесс жүрүп атат. Бул кандай болот десе, ар бир мечитке жете турган нускада бастырып туруп, эң минималдуу баа менен ошол мечиттерге беребиз. Мечиттерге бергенден кийин кайра топтолгон акча каражатына кийинки кезекте турган китептерди бастыра беребиз. Башкача айтканда бул жыл бою улантыла берет да. Мисалы үчүн азыр 4 китеп барып туруп мечиттерге түштү. Анын акчасын минималдуу баа менен кайра алганыбыздан кийин ошол акчага кайра эле кийинки бизге керектүү, эң керектүү деген китептерди басабыз дагы. Улантып жанагы жогоруда айтылган китеп бурчу деген өзүбүздүн китеп бурчун мечиттердеги баарына Кудай буйрса акырындык менен толтуруп, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан чыгарылган китептерди колдон келишинче көбөйткөнгө аракет кылабыз. Бул дагы болсо эң биринчиден ошол эң четтеги, элет жердеги имамдардын билим деңгээлин көтөрүп, ошону менен катар эле ошол мечиттерге келген жамааттын, элдин дагы диний маалыматтуулугун жогорулатуу бул негизги максат болуп эсептелет. Ошонун негизинде биз китептерди Кудай буйрса уланта бермекчибиз.